Ben bugün 3 masala götürün dep turam. Jakында bardыгыбыз barıp el менен жолугушуp келдик шайлоочуларыбыз менен. Ошо шайлоочулар көтөргөн маселелерин айтып коеюн деп атам. Ошо жаңы конуштардагы курулуш иштери 6 айдан бери токтоп турат. Октябрь айында токтогон, мына 6 айдан бери токтоп турат да. Суу, свет, жол, мектеп дегенди баарын кыдырып, текшерип эл менен жолуп келдим. Ошону мына Минфинге Мурза Калматович протоколдук тапшырма берип койсоңуздар. Акча каржылоо боюнча ушул күнгө чейин ачыла элеккен, ошону ачып берип койсо, анан курулуш иштери башталса. Анан кийин Минфинден ошо биз бюджетти бекиткенде экинчи окууда кошумча дагы 140 миллион акча каралганбыз. Ошону Минфин алып салыптыр. Бул жерде жогорку кеңеш бекиткенден кийин министр өз алдынча эмне үчүн каалагандай кылып бюджетти буза берет. Анын бузганга акысы да жок. Ошону бир көзөмөлгө алып протоколдук тапшырма берип, ошону бир аткартып койсоңор жогорку кеңештин 19-декабрдагы 2008 жылдагы бюджет боюнча токтомун. Экинчи айта турган маселе, өзүңүздөр бардыңыздар көрдүңүздөр болуш керек. Телевизордон көрсөттү, газетага чыкты. Кыргызстанда бизде жаңы конушта, Мурас Ордо деген жаңы конушта 3 эм төрөлдү. 3 эгиз бала төрөлдү. Ошол эгиз бала азыркы күнгө чейин больницада жатат. Үйүнө чыгарганга шарты жок. Ошо бир эжесинин үйүндө жашайт экен, Временкада 17 киши жашайт экен бир үйдө. Анан ошого өкмөт тараптан Мурза Капаров протоколдук тапшырма берип койсоңуз, жанагы микрорайон жалда үй берип атпайбы? Ошол жака бир 3 комнат болбосо дагы 2 комнат үйдү ушу 3 эм эгиздерге өкмөт тараптан берип койсо, жакшы жеңилдик болот эле, жакшылык болот эле да, ушуну көзөмөлгө алып койсоңуз.